Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу Кыргыз Республикасынын президентинин 2003 жылдын 15 октябрындагы жарлыгы менен жакырчылыкты кыскартуунун улуттук стратегиясынын алкагында жакырчылыктан арылуу, жеке ишкердикти өнүктүрүү жана ага колдоо көрсөтүү улуттук стратегиясына ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин чыңдоо жана жергиликтүү коомчулуктарды жана жамааттык уюмдарды күчөтүү үчүн инвестицияларды тартуу боюнча көрүлүп жаткан чараларды андан ары улантуу максатында түзүлгөн. Быйыл аталган агентствонун түзүлгөндүгүнө 20 жылдын жүзү болду. Бул датага карата Аристин кызматкерлери өлкөнүн ар кайсы аймактарына барып, студенттерге өздөрүнүн ишмердүүлүгү боюнча кеңири маалымат берүү максатында иш-чараларды уюштуруп жатышат. Айтсак, бүгүн Баткен шаарында Арис уюму тарабынан Баткен мамлекеттик университетинин студенттерине долбоор жазуу жана аны башкаруу боюнча семинар уюшулду. Ага университеттин мугалимдери жана студенттери катышты. Эске салсак, Аристин 20 жылдыгына карата иш-чаралар мындан ары өлкөнүн бардык аймактарында улантылат. Биз бүт Чүй областында, Нарын, Талас, Бишкек, Түштүк областтарынын баарында ушундай мамлекеттик эмес университеттерде Арис тууралуу лекцияларды окуп атабыз. Анан ушул жамаатка, студенттерге пайдалуу болуш үчүн конкреттүү бир темалар боюнча иштерди жүргүзүп атабыз да. Мисалы үчүн мен бүгүн ушул биздин Аристин долбоорлорунун алкагындагы мониторинг жана баалоо системасы, долбоорду башкаруу маселеси боюнча кичине маалымат берип атам.